Аскар Акаев Москвада 75 жылдык мааракесин өткөрдү. Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев Москвада өзүнүн 75 жылдык мааракесин белгиледи. Мааракеге катышкан журналист Адилет Айтекеев кечеден тартылган сүрөттөрдү социалдык тармактагы баракчасына жарыялады. Аскар Акаев 10 ноябрда 75 жашка толду. Бирок мааракеси 28 декабрда белгиленген. Туулган күндүк кече Скульптор Зураб Сереттели галереясынын алдындагы концерттик зал жана ресторанда өттү. Ошондой эле маараке тойго жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов, экс-премьер-министр Кубанычбек Жумалиев, коомдук ишмер Токтайым Үмүталиева, Москвадагы кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү катышкан. Саясатчы Камчыбек Ташиев тун неберелүү болду. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Камчыбек Ташиев тун неберелүү болду. Бул тууралуу саясатчынын келини модель Эркайым Абдуллаева Инстаграмдагы баракчасына «Кош келдиң уулум» деген билдирүүсүн жазып, катталуучуларына сүйүнчүлөдү. Наристе таңкы саат 4:45 бою 53 сантиметр жана 2 килограмм 920 грамм салмакта төрөлгөн. Саясатчынын уулу Таймураз Ташиев былтыр 30 октябрда модель Эркайым Абдуллаева аттуу кызга баш кошкон. Факт-чек KG сайтынын башкы редактору Болот Темировду сабап кетишти. Кыргызстандагы маалыматтардын чын төгүнүн изилдеген Факт-чек KG басылмасынын башкы редактору Болот Темировду сабап кетишти. Бул тууралуу Факт-чек KG басылмасы Фейсбуктагы баракчасына жазып, журналисттин бетинде соккунун белгилери бар сүрөтүн жарыялаган. Бүгүн түштө редакциянын жанынан спорттук дене түзүлүштөгү 3 бала Болот Темировду уруп, согуп, телефонун тартып алышкан деп жазылат анда. Жакында эле Факт-чек KG сайты бажы кызматынын мурдагы орун басары Райымбек Матыраимовдун жубайы Уулкан Тургунованын социалдык тармакка жүктөгөн аксессуарларынын баасын иликтеп чыккан. Мындан көп өтпөй анын сайты хаккердик чабуулга кабылган. Ойнош болчубуз. Ысык көлдө 29 жаштагы аялды сабады деген адам өз версиясын айтты. Ысык көл облусунун Бактуу Долоноту айылынын 29 жаштагы тургуну Нурсалима Советбекова таанышым сабап көл жээгине таштап кетти деп милицияга кайрылган. Бул окуя боюнча облустук милициянын басма сөз катчысы Ысталбек Усубакунов териштирүү жүрүп жатканын айткан. Советбекованын арызында аты аталган Бактуу Долоноту айылынын 1983 жылы туулган тургуну Азиз Жүзүмалиев турмуш басылмасына өз версиясын айтып берди. Басылмага жарыяланган видеодо Азиз Жүзүмалиев Нурсалиманы зордуктабаганын, аны менен ойнош катары 3 ай жашап жүргөнүн айткан. 30 ноябрда пикир келишпестиктен улам уруша кеткенбиз. Үй бүлөң менен ажыраштырам деген шантаж кыла баштады. Ошондон бери мени каралап 100 000 же 70 000 сом бересиң деп жатат. Ага чейин менин үстүмдөн зордуктады жана сабады деп арыз жазган. Эч кандай зордуктоо болгон эмес. Мага жалган жала жаап жатат деген ал. Иранда генерал менен коштошуу зыйнатында каза болгондордун саны 50дөн ашты. 3 январда Иранда экинчи таасирдүү адам болгон генерал Касим Сулеймани АКШнын президенти Дональд Трамптын буйругу менен өлтүрүлгөн. 7 январда Керман шаарында маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнаты орун алып, анда элдин тыгынынан 50дөн ашык адам курман болду. Дагы 200дөн ашуун жаран жаракат алды. Бул тууралуу Иран басылмалары дарыгерлердин билдирүүсүнө таянып жазып чыгышты. Каза болгондордун көбү эркектер. Коштошуу зыйнатына миллиондон ашуун адам келгендиктен акыркы сапарга узатуу иш-чарасы жылдырылды. Мындан тышкары Ирандын бир нече шаарларында генералдын өлүмүнө байланыштуу акциялар дагы өтүүдө. Чоң Алайда 8 айлык баланын тамагына тыйын тыгылып калган.
Чоңалай райондук жалпы дарыгердик практика борборунун дарыгерлери 8 айлык баланын тамагына туруп калган 3 сомдук монетаны операциясыз алып чыкты. Бул тууралуу аталган борбордун дарыгери Арстанбек Карыбеков билдирди. 2-январда Карамык айылынан жаш баланы алып келишти. Дарыгерлер ага кароо жүргүзүп, анын кызыл өңгөчүнөн тоголок формадагы буюмду көрүшкөн. Ал нерсени атайын куралдын жардамы менен алып чыгууга мүмкүн болду. Баланын абалы жакшы деп билдирди ал. Белгилүү болгондой 8 айлык уул чөнтөктөн түшүп калган тыйынды жутуп алып, монета кызыл өңгөчүнө тыгылып калган. Дарыгерлер тыйынды операциясыз жол менен 1,5 саатта тамагынан алып чыгышкан.